Илим жана зикир. Илим 30. Абу Умама Бахили радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бири алым, бири ибадатчыл жөнөкөй киши жөнүндө эскертилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Алымдын жөнөкөй кишиден артыкчылыгы силердин эң төмөнкүлөрдөн менин артыкчылыгым болгондой. Анан Алланын элчиси сөзүнө кошумча киргизип, чындыгында Алла Таала анын периштелери, асман менен жердеги жандыктардын баары, ал тургай ийиндеги кумурскалар, ал тургай балыктар, адамдарды үйрөтүүчүгө, башкача айтканда, илим, жакшылыкты үйрөткөн адамга кечирим дубасын кылышат, деди. Абу Умама Бахили радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бири алым, бири ибадатчыл жөнөкөй киши жөнүндө эскертилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Алымдын жөнөкөй кишиден артыкчылыгы силердин эң төмөнкүлөрдөн менин артыкчылыгым болгондой. Анан Алланын элчиси сөзүнө кошумча киргизип, чындыгында Алла Таала анын периштелери, асман менен жердеги жандыктардын баары, ал тургай ийиндеги кумурскалар, ал тургай балыктар, адамдарды үйрөтүүчүгө, башкача айтканда, илим, жакшылыкты үйрөткөн адамга кечирим дубасын кылышат, деди. Абу Умама Бахили радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бири алым, бири ибадатчыл жөнөкөй киши жөнүндө эскертилди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: Алымдын жөнөкөй кишиден артыкчылыгы силердин эң төмөнкүлөрдөн менин артыкчылыгым болгондой. Анан Алланын элчиси сөзүнө кошумча киргизип, чындыгында Алла Таала анын периштелери, асман менен жердеги жандыктардын баары, ал тургай ийиндеги кумурскалар, ал тургай балыктар, адамдарды үйрөтүүчүгө, башкача айтканда, илим, жакшылыкты үйрөткөн адамга кечирим дубасын кылышат, деди. Тирмизи.